Кыргыз адабияты. Тесттик суроолор. 6-класс. Демек балдар, биз бүгүнкү сабакта кыргыз адабияты боюнча окуу жылдын башынан берки алган билимибизди сынайт экенбиз. Ал үчүн 10 тесттик тапшырма берилген. Ар бир тапшырмада 3төн жооп катылган. Силер бул 3 жооптун ичинен эң туурасын таап, калемсап менен тегеректеп, менин өздүк номурума кайтарым байланышта жибересиңер. Анда эмесе, баштадык. Баарыңарга ийгилик. Биринчи суроо. Көркөм сөз өнөрү жаралыш өзгөчөлүгүнө жараша кандай болуп бөлүнөт? А варианты чоң жана кичине, Б варианты жазма жана ооз эки, В варианты баатырдык жана адабий. Экинчи суроо. Мифтик окуяларга бай баатырдык эпос кайсы? А варианты Манас эпосу, Б варианты Эр төштүк эпосу, В варианты Сейтек эпосу. Үчүнчү суроо. Эр төштүк эпосунда канча маамыт бар? А варианты 2, Б варианты 9, В варианты 4. Төртүнчү суроо. Эр төштүктүн жаны эмнеде катылган? А варианты өпкөдө, Б варианты камчысында, В варианты өгөөдө. Бешинчи суроо. Эр төштүктүн минип жүргөн аты кандай аталат? А варианты ак кула, Б варианты чал куйрук, В варианты айман боз. Алтынчы суроо. Эр төштүк жер алдындагы элди кимдин эзүүсүнөн сактап калды? А варианты маамыттардын, Б варианты көк дөөнүн, В варианты жети баштуу жез кемпирдин. Жетинчи суроо. Мифологиялык чыгарманы тап. А варианты Оп майда, Б варианты Макал ылакаптар, В варианты Үркөрүдүн кызы Үлпүлдүк сулуу. Сегизинчи суроо. Кандай уламыштарды билесиңер? А варианты Эр төштүк, Б варианты Кошой коргон, В варианты Шырылдаң. Тогузунчу суроо. Дидактикалык чыгармаларга кайсылар кирет? А варианты Макал ылакаптар, Б варианты Бекбекей, В варианты Шырылдаң. 10 суроо жыйынтыктоочу суроо балдар. Эмгек ырларын тап. А варианты Гүл ойрон, Б варианты Ак ийнек, В варианты Оп майда. Мына балдар, ушуну менен биздин тесттик тапшырмалар соңуна чыкты. Мен ойлойм, бардыгыңар бул суроолордун жообун туура жана так билесиңер деп. Демек, баарыңарды кайтарым байланышта күтөм. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Сак саламатта тургула.